Йемендин тургундары бири-бирине сый-урмат менен сыйлык сыпайы, тынчтыкта жашашат. Бирок жумшак мамиле жашоодон тажагандары дагы бар. А бул болсо Акуновдордун үй бүлөсү. Бул үй бүлөнү кып-кыйын, кап-кайнене башкарат. Мына эми эскирбейт дагы, бузулбайт дагы. Этиги тамга жазуулары дагы өчпөйт. Не ой. Кана. Эсчи? Катар. Көргөбөйсүзбү? Бул жана келин деген передачабы? Койчу ушуну көрөлү. Они даже не знают, с какой стороны к животным пускать. Уйду саган бешпейт турбу. Мен билем уйду саганды. Апа төтөгүздү карасаңыз. Бул сага окшош экен баары. Сен ушакка барышың керек экен. Эчтеке билишпейт, карачы. Ой. Семиз тооктордун жүнү оңоюраак жуулап деп коет. Малөктүн жөө жумуртканыкына жууш керек. Борсоктуган бышыра албайсың, арай борсокт. Нан бышыра албайсың. Апа мен күндө нан бышырам. Буларга караганда. Кетесиң, жүдүп атат. Жок, мен буга каршымын. Андай эмес. Кайненелер келиндерге жаман мамиле кылбайт. Тим эле өзүнчө эле кайненелерди тиран кылып салып турган. Андай деле эмес. Айжан. Так, Сапаш менен Мырзаевди дагы жазып кой. Классташтарым алыс болсо да келишет. Так, канча болду? 143. 143? Эмне көбөйүп кеткен? Мисалы, могу Залкар байке ким эле? Апи, узун бойлуу сары байкем. Чакырбай эле коелучу. Ал бизнесмен. Жаштар, кошумчаны доллар менен ала бересиңер да? Бизнесменди чакырыш керек. Могу ким? Чыңгыз байке деген ким? Баягы Чыңгыз байке, бою кичинекей, арык. Жок, чакырбай эле коелучу. Чакырбасак этти ким карайт тойду? Кашка жирик даяр болду. Жамбашты кудага берле, улан кудага. Жок, чакырабыз. Чакыралы. Чыңгыз байке. Мына. Актанды чийиш керек. Ова, Чакырбайбыз. Карызга акча өтүрчү 1000 сом. Шабаш болгондо берем. Ой, болду чи, болду чечтик. Токто. Бирок бул тамада да. Тойду ким алып барат? Ассаламу алейкум, урматтуу айымдар жана мырзалар. Ак калпак кийген аталар, ак элечек кийген энелер. Жок, Кайра чачсын. Актан байке. Эми дагы эки кишини кошуп койсок эчтеке болот да. 145 болуп калды эми, Батырабыз да биз. Айты коноктордун тизмесин тиздиңерби? Канча болду? 145 болуп калды. Чогу 300 болот экен эми. Аяшапаңар. Эме? Стеклозаводдо чогуу иштешкен курбуларым Сакеш, Накен, Букеш, Сонунгүл, Майылсуда чогуу иштеген аяшапаңар Жотоккан, Кайыргүл, Гулипа, Батма, институтта чогуу окугандар Татужан, Чорный кассадагылар билесиңер да, Айнакан, Дөлөткан, Напиш. Ай, мен келдим. Кандайсыңар? Ай, силерге эмне болду? Эмне болду? Аялың айтып койчу. Мен аны менен сүйлөшпөймүн. Ай, Айжан. Апам сен менен сүйлөшпөйм дейт. Апаң айтып кой, мен ага таарындым. Апа? Келиңиз сизге тарыныптыр. Тарынат. Уруштум аны өкүртө. Күйөөңүн артынан байпактар жуубайсызбы, жуубайм дейт. Уруштум аны. Жуубайм, ар бир жерде байпактары тыгылып жатат.
Өзі жуып албай, чочкодай болбой. Ошо чочкону сен татадың, ошо чочко менен сен жашап атасың да. Ким тарбиялады ушундай чочкону? Мурун чочко эмес болчу мен тарбиялап кана, кийин чочко болуп бардат сен бара-бара. Сен мененби? Сен Мен менен чочко эмес болчу. Токтоткула. Чочкоңор жаныңарда отурат го. Байпак элеби? Өзүм эле жууп алам. Чочко дегиле. Ай туура. Эркектер байпактарын жок дегенде байпагын өздөрү жуусун. жуусун өзү байпактар. Туура кылдык. Бирок кайненеңдикин жуушуң керек болот. Жуус керек болчу. Бар жуу бол. Баса, мен кечээ окубадым интернеттен. Эмнени? Кыргызстанда статистика боюнча жаш үй бүлөлөр арасында аялдары күйөөлөрүн башкарган үй бүлөлөр көбүрөөк экен. Көбүрөөк бекен. Алтыным. Любой кыргыз үй бүлөдө эркек башкарат. Интернеттин жина. Мусор көп. Мисалы, биздин үйдө бүт оокаттардын баарын мен жасайм. Туугандар менен мен сүйлөшөм. Мейли анан. Тойполорду мен уюштурам. Жада калса үйдө эмне каякта жатарын мен билем. Сен болсо байпагыңды таба албайсың. Ошо эмне деген тасың? Бул үйдө мен башкарам. Сен башкарасыңбы? Жок, алтыным. Бул үйдө башкарам дейсиң. Акчаны ким алып келип атат? Мен алып келип атам. Ошон үчүн бул үйдүн башчысы бул менмин, президенти менмин. Мен. Ал акчаны мен туура колдоном. Ошондуктан мен башкарам бул үйдү. Туура колдонгонго талант кереги жок. Акча берилди, короттуң, кетирдиң, болду. Эркин, мен башкарам бул үйдү деп айтып атпаймынбы? Мен башчысымын. Статистика боюнча мен башкарам. Жаш үй бүлөлөрдө кайнене башкарат. Көрдүңбү? Апамдан кийин мен башкарам. Мен башкарам. Ай. Атаңардага бар. Өткөндө кудалар аябай сонун келип турат. Жетин албай баарын алып келип турат. Дей сонун болуп атабай. Айтмакчы, дымдамаңыз сонун болуп тур. Кимиз ада эле? Ай, мен да өзүмдүн рецептимде. Аябай сонун болуп тур. Эжем өзү аябай кыйын да ошондой. Аябай жакшы. Могу конфет аябай сонун экен. Дей сонун экен ай. Молочный. Каяктан алдыңар эле? Муну мен барып келдим да дүкөндөн. Өзүм барып келдим да. Өзүм тандап алып келдим. Апа, мен базарга барып келдим. Конфет, печенье алып келдим. Мен алып келбедимби? Мундагы сиз алып келгенсиз. Ооба да, өзүм тандадым да. Эжесиз кыйынсыз ай. Аябай кыйынсыз. Бул болсо салаттын болсо туз өтүп кетиптир. Муну болсо деген Айжан шагыратып эле төгүп аткан. Апа, көп кошпадыңыз го тузду? Жок, тамакты даамдуу кылган туз да. Тузду? Бул мен фильмине салаттым да, кош. Ой, апа, Жашта. Ай Айжан, ушу салатты үйрөнүшүң керек экен, Ооба. Ай мейли. Көп былжырабай мен кетейин, үйдө конокторум бар. Ириштерди жуушуп ийин. Жок, өзүм эле жууп коем баарын, өзүм эле жууп. Апа, эмне эле болтасыңар? Өзүм жууп коем. Мен жуум идиштен баарын. Жактыбы дымдама? Ооба. Мен жазып атканда апам керек болсо уктап аткан болчу. Оливье, жактыбы? Жакшы экен. Мен рецептим боюнча, менин. Конфеты, молочные, жактыбы? Жактыбы. Мен сатып келген базарга барып. Бул салатка ким кошту туздун баарын? Сиз? Апам. Жейсиңби? Айжан! Ооба. Өзүңүз эле жууп коесузбу? Ооба. Кетесизби? Кетебиз. Жок, мен жууп коем, мен жууп. Конфет алып алайынчы мен балдарыма. Аябай сонун конфет. Макул Глипа. Үйдө жаштырыңыз. Мен өп койгула. Сиз кыйынсыз, баарынан кыйынсыз. Кийинки жума кел, мен сага пало жасап берем. Мен сатып келейин, апа. Ооба.